чыңыгарды экен. Кичинекей Акмаралдын үнүнө суктангандар көп. Белгилүү ырларды аткарганы социалдык тармактан эле элге кеңири тарап кеткен 13 жаштагы ырчы кыздын ырдаганын Мыскал Өмүркановага окшоштуруп, талантына баа берип жаткандардын санаарбын. Мен Нарын шаарындагы Жумамедин Шералиев атындагы балдар искусство мектебинде окуйм. 3 класста окуйм. Быйыл 3 классмын ал жакта. Ал жакта эми мугалимдерим аябай жакшы десем болот. Мени колдоп, алдыга сүрөп турган мугалимдерим абдан көп. Мен ушул сабак алып аткан мугалимим азыркы учурда Абдыгазиева Жылдыз Абдыкеримовна. Ошол мага эч нерсесин аябай, өзү алган сабакты мага дагы эч нерсесин мындай кем кылып ийбей мага сабак берген ошол эжем. Андан башка дагы бир ушундай фортепиано, комуз, ансамбль деген сабактарга дагы барам кошумча. Акмаралдын мындай мукам үнгө ээ болгону жөн жерден эмес. Анын үй бүлөсүндө дээрлик бардыгы комузда кол ойнотуп ырдашат. Апасы Айгерим айым да жаштайынан комуз чертип ырдап келет. Бирок эл алдына чыккан эмес. Акмарал биздин эң кенже кызыбыз, көкүрөк күчүгүбүз, өзүбүздүн 5 балабыз бар. Ошо 5 баланын эң кенжеси, 2 уул, 2 кызыбыз үйлөнүп жайланган. Азыр ошо Акмарал, кичинекейибиз Акмарал. Акмарал ошо талантын байкаганыбыз 3 жашында эле байкап калдык, себеби Төркүйдө ырдап жүрүптүр. 3 жашында эле. Жана Мөлмөлүм деген ырды, Айпери Кубик кызынын Аккуу болуп учкум келет деген ырды ырдап жүргөндө эле байкап калдык. Демек бул ырдай турбайбы дедик. Себеби биздин кайнатам, кайын сиңдилерим, жолдошум, өз жагымдан атам, апам баарыбыз ырдайбыз. Ошол жактан эки тараптан берилген талант болуш керек деп ойлойм. Шаңкылдаган шайырым менен эл алдында, журт алдында ай келет ырдагы. Кичинекей ырчы кыз апасы менен Нарын облусунун Калелин айылынан Борборго кезектеги концертке ырдоо үчүн келишти. Айгерим эже кызынын сахнага чыгып талантын эл алдына тартуулоосу үчүн болгон аракетин кылат. Анткени ташкындаган талант көмүскөдө калбашы керек. Азыр да Акмаралды эл алдына чыгууга даярдап, тиктирип берген сахна көйнөгүн кийгизип, энелик мээримин төгө жүзүнөн сүйүп колдоп турат. Эми Акмарал жөнүндө айтсам, Акмарал оюнкарак, тың, кээде болсо өзүнүн бир илхому келгенде үйдө кыйкырып ырдап жүрө берет. Үнүн тарбиялайм деп, же болбосо мындай ырдасам туура болот, бул жерим туура эмес деп өзүн эме кылып калат да. Анан кээде ошо интервью алганда ойлоп калам, аябай кыйын сүйлөйт, такылдапчы. Анан сүйлөгөнү бул кайнатам ушундай киши болчу, өзү участковый милиционер болуп, сөздү таамай курч айткан ушундай адам болчу, ошо атамды тартса керек деп ойлойбуз. Акмарал Нарында чоң сахналарда ырдап, элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болууга жетишкен. Мени керемет үндүү Мыскал Өмүркановага окшоштуруп жаткандарга ыраазымын деген ырчы кыз келечекте эл ырчысы болууну кыялданат. Элдик ырчы болуп, элиме жагып, элимдин оозуна алынган бир кыйын ырчы болгум келет. Менин кыялымдагы нерсе ошол. Мен сахнада жүрүп, ушундай бир эл кол чабып, ошол гана кыял меники. Өзүмдүн талантымды өстүргүм келет, талантымды таптагым келет. Кийин чоң ырчы болуп чыккым келет. Өмүрдүн шамын бизге жаккан кабагы. Акмарал Айипова, Алтынбек Сакиев, Таң маанай программасы. Эненин ыйыкты
сыйлайлычы, сени дагы мени дагы эне тапкан.